Караколдо 17 жаштагы студент асынып каза болду. Каракол шаарынын Пристань Пржевалский айылынын 17 жаштагы тургуну асынып каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга маркумдун айылдаштары билдирди. Маркум мектепте 9-класска чейин окуган. Быйыл Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин алдындагы колледжде 1-курсту аяктаган. Сынакты начар тапшырганы үчүн ата-энеси урушуп коюптур. Өзү үйдүн кичүүсү, эрке бала эле. 30 майда дайынсыз жоголуп, ата-энеси күндүз кечке көлдүн жээгинен издешиптир. Кечки саат 17:00 чамасында апасы сарайга жем алганы киргенде, баласынын асылып турган денесин таап, шок абалда болгон дешет айыл тургундары. Маалыматты Ысык-Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов тастыктады. Аталган факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда милиция тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатат, деди ал. Мигранттардын 6000 баласы эч тууганчылыгы жок адамдардын колунда жашап жатат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө чет жакка мигрант болуп кеткендердин 6000 баласы аларга эч кандай тууганчылыгы жок адамдардын колунда жашап жатат. Бул тууралуу 1-июнда Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров парламенттин бюджет жана финансы комитетинде балдар жөнүндө кодекстин жаңы долбоору талкууланып жатканда айтты. Министр 2019-жылы мурдагы вице-премьер Алтынай Өмүрбекованын демилгеси менен республикалык, шаардык, райондук деңгээлде штабтар ачылып, 700 000 үймө-үй кыдыруу болгонун, натыйжада мигранттардын 106 000ден ашуун баласы каттоого алынганын айтты. Бирок Кочкоровдун сөзүнө караганда, кызматкерлер жетишсиз болгондуктан алардын көбүнө көңүл бурулбай жатат. Министр ар бир айылда өзүнчө кызмат иштеп, мигранттардын балдарынан кабар алып, дене башында көк ала жокпу, карап кыздардан жыныстык зомбулук көрсөткөндөр жокпу деп сурап турса туура болоорун белгиледи. Таштап коюп эле кетип калып жатышат. 106 000 баланын 5600-ü эч тууганчылыгы жок адамдарга, кошунасына, классташына же башкаларга калтырылган. Балдардын укуктарын коргойлу десек, аларга 1-июнда балмуздак алып бербестен системалуу түрдө жерлерде укуктарын коргой турган кызматтарды түзүшүбүз зарыл. 106 000 баланын ичинен 4 бала биз каттоого алгандан кийин үй бүлөлүк зомбулуктан каза болду. Кара сууда мисалы 57 000 балага бир кызматкер, ал кайсы бирине жетишет? Министрдин айтымында, кодекстин жаңы долбоорунда ата-энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап, карап туруу жолдору жазылды. Депутат Наталья Никитенко талкуу учурунда 2015-жылы кабыл алынган бул кодексти өзгөртүп, балдарды коргоо боюнча ишти күчөтүү зарыл экенин айтты. Жыйында Кыргызстанда быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 32 бала өз жанын кыйганы айтылды. Булак чындык KG. Индияда тыңчылыкка шектелген көгүчкөн камактан чыкты. Куш Индия менен Пакистандын ортосундагы талаштуу чегарадан учуп өткөндөн кийин кармалган. Анын бутундагы кооздук согушкерлердин сыр сөзү деп болгоолонгон. Индияда Пакистандын тыңчысы деп шектелген көгүчкөн камактан бошотулду. Бул тууралуу Торонто Сан басылмасы жазды. Куш эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу чегарадан учуп өткөндөн кийин кармалган. Полиция анын канаттарынан боёкту, ал эми буттарынан сандар жазылган шакекти тапкан. Аны Кашмир аймагындагы согушкерлердин коду болушу мүмкүн деп болгоолошкон. Бирок көгүчкөн Кашмир менен чектеш жерде жайгашкан айылдагы пакистандык балыкчыга таандык экени белгилүү болгон. Анын айтымында, куштун бутундагы шакекке идентификация катары өзүнүн уюлдук телефонунун номерин жазып койгон. Кушу жергиликтүү тургундар арасында уюштурулган көгүчкөндөр сынагына катышаарын айтып берген. Көгүчкөндөн шектүү эч нерсе табылбагандыктан бошотулду деп билдирген Индиянын полиция кызматынын жогорку кызматкери Шайлендра Мисра. Маалыматта чуу жараткан канаттуунун кожоюнуна кайтпаганы так айтылган эмес. Булак чындык KG. Оштун мэри балдар үйүндө тарбияланып жаткан 5 бир тууганга батир белги кылмай болду. 1-июнда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев 21 бала тарбияланып жаткан боорукердик үй интернатынан кабар алды. Шаар башчысы балдарга кийим-кече, таттууларды, баалуу белектерди тапшырды деп билдирет мэриянын басма сөз кызматы. Ошондой эле сыналгы белек кылып,
бийге жана ырга шыктуу балдардын талантын өркүндөтүүгө салым кошуу максатында музыкалык аппарат алып келип берүү тапшырмасын берди. Шаар башчысы демөөрчүлөр менен биргеликте үй интернатында тарбияланып жаткан 5 бир тууганга шаарда курулуп жаткан элиталык үйлөрдүн биринен батир белекке бере тургандыгын билдирди. Белгилей кетсек, 5 бир туугандын апасы 2013 жылга чейин балдарын өзү тарбиялап, ошол жылы турмуштун оор шартына байланыштуу боорукердик үй интернатына тапшырган. Балдардын апасы Снежана 2018 жылы каза болгон. Ошондой эле аталган балдар үйүнө демөөрчүлөрдүн жардамы менен жаңы имарат курулууда. Булак чындык KG. Сооронбай Жээнбеков жана Шавкат Мирзиёев чек арадагы конфликттик кырдаалды талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде чек ара кызматташтыгы. Ошондой эле 2020 жылдын 31 май күнү чек арага танапташ жерде болгон конфликттик кырдаалды талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев мындан ары андай жаңжалдарды болтурбоо боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү макулдашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки өлкөнүн элдери илгертен бери эле ынтымакта жашап, кыйын күндөрдө бири-бирине жардам берип келишкендиги боюнча орток пикирин билдиришти. Эки мамлекеттин башчылары бир нече жолу берилген гуманитардык жардам үчүн өз ара ыраазычылыктарын айтышты. Азиза Абдрасулова, Атамбаевдин укугу бузулууда. Бүгүндөн тарта оор кылмыштарга айыпталган экс-президент Атамбаевдин мындан аркы соттук териштирүүлөргө катыштырбай эле ансыз процессти улантуу боюнча Баш калаанын 1-май райондук соту чечим чыгарды. Судьянын мындай чечимине Атамбаевдин сот залынын темир торго кирбей, көгөрүп койгондугу себеп болгон. Биз мындай чечимдин канчалык деңгээлде акыйкат экенин билүү максатында белгилүү укук коргоочу Азиза Абдрасуловага кайрылдык. Азиза айым, Баш калаанын 1-май райондук сотунун кезектеги жүрүшүндө экс-президент Алмазбек Атамбаев көптөгөн айыпталуучулардан айырмаланып темир тосмого киргенден баш тартса, сот аны мындан аркы процесстерге катыштыруу укугунан ажыратып, ансыз эле соттук отурумду өткөрүүгө чечим чыгарды. Мындай чечим канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп ойлойсуз? Биздин Кылым Шамы укук коргоо уюму бүгүн Атамбаевдин башына келип жаткан маселе боюнча убагында жогорку жетекчиликке көп эле кайрылганбыз, бирок убагында көңүл бурулган эмес. Азыр кайрадан кайталагым келип турат. 2013-2014 жылдары болсо керек. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кыйноолорго каршы атайын баяндамачысы Кыргызстанга келип, өлкөбүздөгү адам укугуна каршы келген фактыларды айтып, ал тизмектеген фактылардын эң алгачкылары болуп, соттолуучуларды капастарга киргизип коюу фактысы адам укугуна каршы келет жана кыйноонун бир элементи болуп эсептелет деп айткан. Ошондон кийин биз бир нече сотторго катыштык. Ошол эле Садыр Жапаров баш болгон саясатчылардын сотторуна катышканда Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кыйноолорго каршы атайын баяндамачысынын Кыргызстанга берген сунушу бар экенин, айыпталуучулар айланасына коркунучсуз жагдайларды туудурбаса, соттолуучуларды адвокаттын жанына отургузуп эле сурак алгыла. Ал сот залында бирөөнү өлтүрүп койбосо, кимдир бирөөнүн өмүрүнө коркунуч келтирбесе, анда ал адвокатынын жанына отуруп эле соттун сурагына жооп бергенге укугу бар деп сунуш берген. Демек, мындай шартта Атамбаевдин көгөрүп, темир капаска кирбегендиги туура экени, сот аны мындан ары процесстерге катышуу укугунан ажыратып, укугун бузган экен да туурабы? Эл аралык келишимдер менен алганда анын укугу бузулууда. Темир торго кирбейм, мындай эле адвокатынын жанынан жооп берем деп айтканга Атамбаевдин толук укугу бар. Себеби сот тарабынан Атамбаев күнөөлүү деп табыла элек. Ага карата азырынча чечим чыга элек. Ал болгону айыпталуучу. Мыйзамда презумпция невинности деген статья бар. Кайсы айыпталуучу болбосун, балким ал күнөөсүз болуп калышы мүмкүн деген жагдай бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө презумпция невинности дегенди эске алып, экинчиден Атамбаев коомчулукка өзгөчө сот залындагыларга коркунуч алып келбейт, алардын өмүрүнө кол салбайт деген жагдайларды эске алып туруп, темир капаска кирбей эле адвокатынын жанынан берилген суроолорго жооп берип, өзүнүн укугун коргосо, анын эч кандай эрен төрөнү жок болмок.
Булак Мезгил Ньюс. Тамакты кыйнайт. Дарыгер чоң киши жумасына канча балмуздак жесе болоорун айтты. Адис белгилегендей, балмуздак биринчи кезекте алкымдын арткы бөлүгүн сезгентип, ангинаны жана фарингитти пайда кылат. Өнөкөт оорулары барларга 2 эсе зыян. Балмуздакты ашыгы менен жеп алуу ангина, ларингит жана башка тамак ооруларына алып келгендиктен чоң киши жумасына 2 гана жолу жеши керек. Бул тууралуу Известия Лор клиникасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Владимир Зайцевке шилтеме берип жазды. Анын айтымында күн сайын балмуздак жей берген болбойт. Балмуздак биринчи кезекте тамактын арткы бөлүгүн сезгентип, ангинаны жана фарингитти пайда кылат. Эгер тамактын өнөкөт оорусу болсо, 2 эсе зыянын тартат деп айтып берген дарыгер. Оорунун алдын алуу үчүн Зайцев суу өтүп калбаш үчүн кондиционер сайылган бөлмөдө балмуздак жебеш керектигин да эскерткен. Дарыгер тишке зыян келтирип, невритти пайда кылбаш үчүн балмуздакты жайыраак жегенге кеңеш берип өттү. Ошол эле учурда балмуздак өнөкөт танзилит менен ооруган адамдарга болбой турганын белгиледи. Адистин айтымында тамак үчүн эң коопсуз балмуздак жемиштен жасалган муз болуп саналат. Ал пломбирге караганда тезирээк эрийт. Зайцев балдарга дагы балмуздакты азыраак берүүгө чакырды. Аларга жумасына бирөө гана жетиштүү. Маалымат булагы Спутник эжи сайты.